Саламатсыздарбы достор, сиздер менен мен Динара жана мен жанымда отурган Айнагүл эже, Айнагүл эженин кызы Гүлнура. Биз Аяла Бока районунун Өрүктүү айылындабыз. Мына азыр эле Айнагүл эженин үйүндө семинар өтүп бүтүп, Айнагүл эжелер дагы капсуланы ичишип атыптыр. Аябай жакшы результаттарды алып атат экен. Айнагүл эже, кандай болуп атат, биз менен бөлүшүп кетсеңиз? Биз бул элев продукциясы менен май айынан баштап колдоно баштадык. Результаттар өтө жакшы. Биз семьябыз менен колдонобуз. Неберелерим баарыбыз, балдарыма чейин баарыбыз колдонобуз. Жолдошум сахарный диабеттен жакшы результаттарды ала баштады уже. Остеохондроздору жакшы. Мен өзүм болсо боорум ооруйт эле. Азыр боорум жакшы, оорубай калды ушуну ичкенден бери. Балдарымда дагы результаттар жакшы. Гүлнура, сенде кандай болот? Мен дагы тери ооруу менен жабыркап, кожага, териге 3 жылдын аралыгында бир эле точкада Эмне диагноз? темиретке окшош эле өзүм деле чоң ойбогон. Ошол бир эле размерде турат эле, бирок дайым кычышып, андай сухофрукту бир нерселер жегендечи. Анан азыр майдан баштап иче баштадым. 3 жылдан бери жолбоду. 3 жылдан бери чоң ойбогон, кичинейбеген бир эле размерде турат эле да. Азыр майдан бери ичип келатам. Эч кандай түү менен жок азыр. Сонун эң сонун результат. Моюнда чач менен моюн ортосунда болчу да, аралыгында. Азыр жок, азыр жок. Жакындатсаңыз. Жакындатсаңыз. Мына бул жерде болчу. Азыр эч кандай оору дагы билинбейт. Мен өзүм таппай калатам. Анан колумда дагы. Бул жок, менин кызымдын колунда дагы бар болчу. Темиретке окшогон улам, ал дагы баягы ширин нерсени жегенде пайда болуп, кичине баягыны сактасак, диета кармасак жоголот эле. Ал дагы эч кандай баягысы жок. Азыр эми орду түү менен жок болуп кетти. Бардыгы тайнезинин кеңеши менен, элев 8-дин жардамы менен. Бетим дагы Бетим эң негизгиси апам экөөбүздөн тең байкаган. Мен өзүмдөн анча байкабай аткам аны. Биринчи эрте менен турсам эле апамдын бети мондай болуп, ровная болуп, башкача болуп көрүнө баштайт да. Мага эле результаты билинет дайым. Анан күн 2-3 күндөн бери 2-3 күн айттым, апам өзү жок дейт. Анан кийин өзүмдөгү байкала баштады. Азыр кремге дагы, тональный кремге да муктаж болбой калды. Бардыгы сонун. Айнагүл эженин дагы бети өзгөрүптүр. Азыр эмне жерде отурат, соседтери айтып, Айнагүл эже. Ошо мен айттым, Айнаш сразу көрдүм, беттери жаштай болуп калды дедим. Сразу билинет экен, жакшы экен, алгыла, ичкиле, пайдалангыла. Рахмат Динара, рахмат Айнагүл эже, Гүлнура. Сага рахмат Динара, ушундай бизге ушул продукцияны жеткирип, биз ушунчалык результаттарды көрүп, рахмат сага. Рахмат. Рахмат.